Так, кеттик байке. Зарядка, сагыз. Жок, мен кечигип жатам, айдай бериңиз. Макул. Көрсөтүлгөн маршрут боюнча багыт алабыз. Оу, сэр, сиз солго бурулушуңуз керек эле го. GPS түз кете бер деп жатат. Түз айдап кете бериңиз. Бул жол менен тез жетебиз. Анда макул. 300 метрден кийин автострадага чыгыңыз. Вау, неге биз автострадага чыгып атабыз? GPS ушинтип айтып атат. Түз багытта кете бериңиз. Бул кыска жол. Андай эмес, менин үйүм бул тарапта 10 мүнөттүк жол эле. GPS адашпайт деп билем. Макул, батыраак айдаңыз, үйдө балыктарымды сугарышым керек. 3 метрден кийин машинадан чыгыңыздар. Токто, биз кайсыл жердебиз? Мынаны кийишиң керек. Тоого кийле турган бут кийимди не кылам? GPS жөө бассаңар тезирээк жетесиңер дейт. Өзү биз тоодо не кылып жүрөбүз? Мен үйгө чейин жөө басып барбайм. Бирок биз 3 мүнөт экономдойбуз. Бул өзү не деген GPS? Мен тоого тырмышып чыкпаймын. Бул кантип убакытты экономдосун? Мен кандай сунуш берсеңиз дагы тоого чыкпаймын. Түшүндүңүзбү? Ал жакта 38 градус ысык. Мен жөөм гана азыр. Жогору карай чыга бериңиздер. Дагы да бийикке чыкканы даяр болуңуздар. Дагы канча жүрөбүз? Мен азыр жыгылып түшөм. Алты метрден кийин түз кете бериңиздер. Дагы канча? Мени бир нерсе чагып алды. Бул жаман эмеспи? Сен мынаны кийишиң керек. Эмне үчүн? Биз секиришибиз керек. Жок, мен ал жака секирбейм. GPS айтып атат. Ушул жол менен тез жетебиз. 1 метрден кийин секиргиле. Болду! Жет! Түшүндүңбү? Мен тоого чыктым, жардан секирдим. Уулу жаны барда чагып алды. Сен Убердин эң жаман айдоочусусуң. Биз жетип келдик. Сиз жетип келдиңиз. Сага бир эле жылдыз коем. Бул эң кыска жол болчу.